Кыргызстан, Өзбекстан бул жерде картада дагы чогуу бир жердеги мамлекет болуп эсептелебиз. Ошондой эле биз ар дайым бири-бирибиз менен карым-катнаш болуп, соода саттык, кудасыздык болуп жашаганга биздин өтө көп мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошондуктан биз ар дайым ынтымакта болуш биздин милдетибиз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар Орхон Азиялердин тарыхы, маданияты, улуттук кадыр-салттары, жашоо тиричилиги Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын алардын өлкөлөрү жана өрүм-жыйындары жөнүндө кеңири билип алат экенбиз. Андан кийин интернационализм, башка элдердин маданияттарын урматтоо сапараттар, өркүндөтүү. Окшоштугубуз эмне? Ал эми өзбектө достук, эмнелер бириктирип турат достукта. Андан кийин Кыргыз тобуна схема түрүндө беребиз. Силер кантип ойлойсуңар? Бизде эмне берип жүрүп турат? Тез-тез. Үчөөнү бириктиргем. Мага бул жака кошулбай калды. Мына жак жабы. Себеби үчөөнүн ынтымак жери. Жаза бер. Барерми? Маркер менен кааласаңар, ручка менен жазабыз. Кыргызстан деп жазабыз. Жазабыз, эми Кыргыз, Тажик, Өзбек деп. Тез-тез жазабыз. Sizlerge 2 minut kadar vakit verildi. Жолар, кулу, соода саттык мамилелери болушкан. Жана бири-бирине маданиятын үйрөткөн. Мисалы өзбектөрдүн өздөрүнчө маданияты, кыргыздардын өздөрүнчө, тажиктердин өздөрүнчө маданияттары болот. Ошолордо алар бир туугандай болуп бири-бирине үйрөтүшкөн. 1941-жылдан 1945-жылгы согушта, Ула ата мекендик согушта алар биригип кармашкан. Бардыгыбыз эле билсек керек, бизде Ула ата мекендик согуш болгон, ошондо тажик, кыргыз, өзбек Биргеликте немистер менен согушка барышкан экен, жакшы азаматсыңар. İslam dinimiz. İslam dinimiz okşaş eкен. Adam Novruz bayramda okşaş tuğra. Samsa yaşadık. Samsa yaşadık eкен tuğra. Çakmacılık tuğra. Kuda söz bolat eкен. Gelecekten kurban ay. Kurban ayı tuğra aytasın. Jakında kurban ayı bayramımızdan çoğu bolat eкен. Жемиштерибиz окшош экен тура. Сүйлөк жасашат экен, мындай айтканда Норуздагы жасалган сүйлөктөрүбүз окшош экен. Плов окшош экен, тамактарыбыз тура. Намаз окушат ислам дининде. Мечитке кирип, ошондой эле Куран жана ибадат кылгандарыбыз окшош. Азаматсыңар тажик тобу. Жакшы. Биз 3 мамлекет болуп, эң ынтымактуу мамлекетпиз. Азаматсыңар. Картошка фрейни сүрөтүн тартыңар, жакшы. Достук жөнүндө жазсаңар. Достугубуз окшош кетет жана улуттардын кимдери, мисалы үчүн Тажикстандын допусу менен Өзбекстандын допусу окшош кетет жана соода саттык кылганыбыз да гана ушул жерде окшоштугубу же достугу жөнүндө айтабызбы? Достугу жөнүндө эмнеси бекем болгондо достук болот экен? Мамилелери бекем болгондо, мамилелери бекем болгондо бири-бирине жакын болуп, бири-бири менен баарлашып, силердин айтып, жана бири-бири менен нерселери менен мамлекеттик мисалы үчүн Тажикстан бизге алып келсе, биз аларга чай берип ошентип, биз достукту ошентип бекемдейт экенбиз, жакшы азаматсыңар, сен эле жакшыңар кудасы болсок, достугубуз бирге болот экен, карым-катнаш болсок десиңер, ынтымак болсок, тамак аштарыбыздын окшоштугу дайыма бирге болсок десиңер, соода саттык мамилеси болуп жибек жолдагы баштагандагы мезгил андан кийинкиси десиңер, сыйырматта болсок, бири-бирибиздин укугубузду сыйласак десиңер, туура азаматсыңар. Ушун менен дагы сен эмне айтмакчысың? Качан гана өз укугубузду билсек, бири-бирибизди сыйырматта болсок, ар дайым достук мамиледе болот экенбиз. Жакшы азаматсыңар. Sözü vermeliyiz. Sen çoğundan bile çoğundan yaş karşı olabilir. Yaxşı, olasın. Sen ki Aybeke? Cahanağa öyle tamam işleri başlar. Göstermeden çalışsa Süreşkanı başladı. Bağdaşkanı sayın var. Bu terge koyunca çok
барат. Алар достору менен жолугушуп көрүшүп, жакшы маанайда болуп отурушуп башташат. Аш жеген башаткен жакшы силердики? Аталарыбыз көбүнчө достору менен барып, эс алышып, ушул жерде көңүл ачышып, чай ичип келишет. Бул машинада деген татуу тамактарды ичип Сен ой боюнча? Ишканада көптөгөн адамдар, чайханада көптөгөн адамдар майрамдарды өткөрүп, жана ыстык чай ичишет. Ошол чайхана таза жер. Ошондуктан чай даярдашып чечишет. Баардык жатырган жерде кана? Чахана деген музыка. Чаханада биздин жумурталарыбыз, фамилиябыз жана аталарыбыз мындай эс алып, мындай караларга мындай чаханада эс алуу жайы деп атасак да болот. Ушундай достор менен байырлашып, жана ушундай чайлар ичип эс алып. Келген кыйла жону жеңген кыргыз элдин урпактарыбыз азгырса да заман алдаса да